Адептери мына ушундай. Бүгүн айта турган сөз, урматтуу бир туугандар, бул мураатул машаир, бул адамдардын сезимдерине маани берүү. Адамдардын жан дүйнөсү, адамдардын көңүлүн кароо деген сөз. Чындыгында биздин мусулманчылыгыбызды кээ бир адамдар жаман көрүшөт. Жаман көргөндөгүсү ошол кээ бир адамдар мусулманчылыкты туура эмес кармангандыктан ошолор аркылуу ислам жаман көрүлүп калат. Ислам эгерде толук көрсөтүлсө адамдарга ал сөзсүз түрдө жагыш керек болот. Ошол көпчүлүк мусулмандар маани бербей аткан, көпчүлүк мусулмандар аткарбай аткан нерсе адамдардын сезимдерине маани берүү. Адамдын сезими, анын түшүнүгү, анын ой жүгүртүүсү, анын мисалы үчүн адамдык парасаты, адамдык айрыйет намысына сөз тийгизбеш керек болот. Ар бир адам урматталууга тийиш. Мураатул машаир адамдардын сезимдерин кароо, аларга маани берүү деген сөз. Fa innal islam da'a ila at-talattufi wa husni at-ta'amuli ma'an nufus. Albatta ислам де чындыгында ислам дават кылат, чакырат эмнеге? Ila at-talattuf. Латиф, жумшак болгонго. Wa husni at-ta'amul, жакшы мамиледе болгонго, ma'an nufus, адамдар менен. Бардык адамдарга жакшы мамиледе болууга, жана ошолор менен жумшак болууга ислам чакырат. Wa mura'atul mashair wal khawatir wifqa qawaid wa adab islamiyyatin samiya. Ошондой адамдардын сезимдери, алардын ойлору, алардын түшүнүктөрүн дагы кароого, маани берүүгө, аyoого чакырат, бирок ошолордун бардыгы ислами адептердин, эрежелердин негизинде. Hazreti Sa'di aytat: "Fal-akhlaqul hasanatu min ar-ra'isi fi'd-dini tujzibun nasa ila dinillah." Dindegi başçılardın, alımdardın, muftiylerden, davatçılardın, oşolordun kuluk münözünün jakşı boluusu deyit, adamdardı dinge çakırat. Adamdardı emnege çakırat, dinge çakırat deyit. Senin sözün omurda, senin kıymal hareketin, senin münözün, senin kuluk münözün hareketin, oşolordun bardığı adamdarga davat bolot deyit. Wa turagibbuhum fihi ma amali sahibihi min al-madhi ve's-sawabi al-khas. Jana alardı din maselesinde kızıktırat. Adamların dinge kızığı soygonup uşul nersege girgisi gelet. Bul aytıp atkan söz jöndөн jön emez. Misal üçün biz dayam aytabız, Indoneziya degen eң musulmandardын sаны көп өлkөdө adamlar kuluk münözün jakşılığынан gana musulman boluşkan. Yemendik musulmandar soda kılıp gelgen uçurda oşolor aldagan emes başkalardı. Tarazadan tuğra tak bolup durup. Buna geçe Kırım'da kayerde bir yerde tarazan ölçüp atat. Jana 1 kilogram taşlap barıp koysa bardığı 850, 950 çıkıp atat. Janağı tarazalardın bardığında. Bizde oşo jana ilgerki 1 kilogram taşты kötörüp alıp bar oşpazlarga salıp görölçü kançası 100 0 1000 çıga turmatты bir tuğanım. Gördüңөрбү? Oşonday, oşon üчүн orus kempirler barganda çöntөгүнө tarazası menen barat. Tarttırat, andan kayra tartıp көрүп көтөрүp кетет. Аны биз жаман көрөбүз. Oyanda жок туура ошол. Адамдарга эмне сабак бериш максатында. Азыр мен да чөнтөгүмө таш салганды каалап таш издеп жүрөм. Ошондо таш болсо, бар таразага коюп көрүп туруп айтыш керек. Анткени ага айтпасаң ким айтат, урматтуу бир тууганым? Бул адамдан акысын жеп атат. Акысын жеп атат. Бул деген урматтуу бир туугандар арам деген маселе. Бүт маркеттердин бардыгында, кээ бир маркеттерде таразага кое турган болсоң, жанагыдай калың күлөнканы кесип коюп коет экен. 50 граммдык. Эмне үчүн? Таза болуп турсун деп коебуз. Таза эмес, ошо тараза ошол наракка басып атат, урматтуу бир тууганым. Жана башка нерселер. Жана ошондой эле дейт, ошол диндин башындагылардын жаман мүнөзү адамдарды динден качырат дейт. Мисал үчүн, Кур'ан-ы Каримдеги Жусуп пайгамбардын окуясына кулак салып көрө турган болсок, Жусуп пайгамбар кантип баяндап берет дейт. Окуяны билебиз. Жусуп пайгамбардын атасы Жусуп пайгамбар жакшы көргөндөн, анын башка бир туугандарын бар кызганышат. Анан бир күн ойнотуп келебиз да алдап барып, аны кудукка түртүп салып жиберишет. Салып жиберип, анын көйнөгүн алып калып, карышкыр жеп кетти, палан түкүн бир нерсе деп алдап, атасын алдап коюшат. Анан ал жерден кудуктан итте бирөө чыгарат, башка болот, бирөө кулдукка сатат, ошентип олтуруп, акыры Мысырга барып, Мысырга иштеп, анан Мысырда зынданга түшүп калып, зындандан чыгып, анан Мысырдын министри, вазири болуп калат Египеттин. Анан ата-энеси ошол убакыт ачка калып, башка болуп, кыйналып өлөйүн деп калган Жусуп пайгамбар аларды чакыртат. Анан Жусуп пайгамбар жанагы падыша болуп калган учурда ошол жерге ата-энеси бир туугандары менен келет. Эми ошондо Жусуп пайгамбар айткан жок аларга дейт да,
Meni bir туугандарым кудукка таштап койгон эле, силер кембагал болгон жерден келдиңер деп, алардын жинне тийбестен Жусуп пайгамбар аларга, урматтуу bir туугандар, бөлөкчө bir хитап менен сүйлөйт. Элестетип көргүлө, ушунча кыйынчылык көрүп Жусуп пайгамбар ата-энеси менен bir туугандары келгенде Жусуп пайгамбар айтат: "Ва рафа'a абавайхи алал арши ва харру лаху сужжада." Ата-энеси келгенде Жусуп пайгамбар ата-энесин тактыга чыгарды дейт. Чыгарганда ошол Мысыр падышачылыгындагы бардыгы, падышанын ата-энеси экен деп ага сажда кылышты. Эми ал убакта сажда кылуу бар экен. Бизде жүгүнү бар го, жүгүнү болгондо аларда сажда кылуу бар экен. Эгерде жүгүнү салам иретинде болсо адал, эгерде жүгүнү ибадат ниетинде болсо арам. А сажда бардык түрү арам, урматтуу bir тууганым. Анткени жүгүнү менен сажданын ортосунда айырмачылык, жүгүнү сажданын өзү эмес, саждага бараткан жол. Намаздагы эң зарыл нерсе бул жүгүнү эмес, жанагы сажда кылуу. Турган кыям, биринчи даарат алуу, анан кыям кылуу, андан кийин рукуга баруу, ошол саждага болгон даярдык да. Ошон үчүн саждага чейинкилер, мисалы үчүн бирөө учурашуу үчүн жуунуп таранып усул алса, даарат алса, же ордунан кыям кылса, же руку кыла туруп жүгүнө турган болсо, булардын бардыгы салам иретинде болсо ширк эмес. Эгерде булардын бардыгы ибадат ниетинде болсо, анда ширк болот. Мисалы үчүн бирөө келсе, ушуга даарат алып жолугуш мага парз болот, ибадат болот десе, анда күнөө болот да. Жөн эле таза болоюн десе бир жөн. Же бирөө келгенде ордунан тура калганда, ушуга сыйынайын деп тура калса ширк болот. Бирок салам иретинде турса ширк эмес, мисалы үчүн. Ошондой эле жүгүнү дагы жана келиндерин салам бергени мына ушундай маселе. А бирок сажда кылуу ибадаттын өзү болгондуктан ниет кандай гана болбосун сажда кылуу жакшы эмес. Мына кече бир өлкөнүн адамдары башкачаны алып келген адамдар келип жерди жыдап сажда кылып атпайбы, мисалы үчүн. Эгер Кудайга сажда кылган болсо жакшы. Бирок Кудайдан башкага сажда кылса, анда урматтуу bir тууган, бул имандан чыгарып ширк болуп кое турган маселе. Айтат: "Ва кала я абати хада та'вилу ру'яя." Атаке, бул менин көргөн түшүмүн жорулмашулу болду дейт. Бир убакта Жусуп пайгамбар түш көргөн. Түшүмдө этегиме кел жылдыздар калыптыр дегенде атасы жоруп берген. Ата, ошондо көргөн түшүмүн жорулуусу мына ушундай болду. Мен каблу мурдагы. Кад жа'алаха рабби хаккан ва кад ахсана би из ахражани мин ас-сижни. Ошол көргөн түшүмдү Кудай Таала мага акыйкат кылып берди. Кудайым мага жакшылык кылды, мени түрмөдөн чыгарып алды дейт. Bir туугандары келгенде Кудай Таала мени силер таштап кеткен зындандан, чуңкурдан чыгарып алды деп айтса, туугандары кыжарат болмок да bir туугандары. Аны эстегиси келген жок. Ал жөнүндө айткан жок. Андан кийин жанагы Мысырдын падышасы аялыма сен көз арттың деп түрмөгө салганда, Кудай мени түрмөдөн чыгарды деп атат. Болбосо мына bir туугандарым себебинен мен жана зынданга түшүп калышулар салып койду эле мени зынданга. Ошондон чыгарды Кудайым деп айтса болот эле. Бирок bir туугандар азыр өксүп турган учурда ан сайын өксүтпөйүн деп алардын жамандыгын эстеген жок. А бизде кандай? Биз эсептеп алабыз. Сен биринчи класста минткенсиң, экинчи класста минткенсиң, үчүнчү класста минткенсиң, бешинчи класста минткенсиң деп төгүп турган сени кечтим дейбиз да. Кечирип жиберген учурда дагы ошолор уялып кала турган күнөөлөрүн айтпастан эң жөнөкөйүн гана айтып атат да, Кудай Таала мени түрмөдөн чыгарды деп атат. Ва жаа бикум минал бадви. Силерди алыс каймактан мага алып келди Бадудан деп атат. Алып келди дегени жөн эле алыстан алып келди деп айтат. Ачка калып өлөйүн деп калганыңарда алып келди Кудай Таалам, жоголуп кетейин деп. Чындап ата-энеси жоголуп кетейин деген болчу. Bir tuğan açıkçılık kalgan bolçu, oşonun barına aytpastan Kudayım silerdi alıp geldi bana deydi. Ve ba'di an nazaga şeytanu bayni ve bayna ihvati. Bulardın bardığı meni bir tuğandan orta şeytan ot salgandan keyin. Bir tuğandarım bana jamandık kılgandan degen jok. Meni bir tuğandarım ortadan şeytan ot salgandan şeytanга jamandıkты baylap turup oşunday bolgondan şunday boldu dep aytat. Inna rabbi latifun lima yasha'u innahu huvel alimul hakim. Kuday Taala manga jakşılık kıldı dep atat. Kuday manga jakşılık kılgan, silerdi manga alıp gelip manga jakşılık kıldı Kuday Taalam dep aytып atat urmatlı bir tuğandarım. Men silerge jakşılık kılıp atam dep aytkan jeri jok. Demek adamlar menen bolgon mamilede adamdардын жүрөгүндө ушуну айтат. Азыр менин жүрөгүм оортот деп кыжалат болгон нерсени козгобостон аларга bir жакшы мамиле кылыш керек. А биз андай эмес, адамдарды канткенде катуу ачуураак айтып, кантип булардын жанагыда жүрөгүндөгү жетип, бир жердин ою бергидей кылып айта турган сөздү таппай калабыз деп, биз да таппай калабыз да. Жок, андай эмес урматтуу bir тууганым. Адамдарга мамиле кылып атканда, адамдардын жүрөгүндөгү сезимдерди сыйлоо менен, аёо менен мамиле кылуунун милдеттүүлүгү мына ушул нерседен билинет. Кудай Таалам Кур'ан-ы Каримде айтат: Ulaikellezine hadallahu febihudahum ihtadih. Peygamberler deyit.
Кудай Таалам ошол пайгамбарларды туура жолго салган, сен мына ошолордун жолунда жүр дейт. Демек адамдар менен сүйлөшкөндө аларды урша турган, капа кыла турган, кыжалат кыла турган, жүзүн кызарта турган айтып, алар ансы деле ошону биле турматтуу бир тууганым. Сен жумшак сөздөрдү танда деген маанеси. Улайкаллазина хадаллаху фабихудахум иқтадих. Алар дейт Кудай Таалам туура жолго салган адамдар, сен ошолордун туура жолу менен жүр, ошолорду ээрчи дейт. Демек пайгамбарлардын кулук мүнөздөрүн ээрчигенге аракет кылуубуз керек.